Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсүнүн алкагында Дубайда Кыргызстан Бириккен Араб Эмираты бизнес форум өттү. Бизнес форумдун ишине экономиканын түрдүү тармактарында, анын ичинде тамак аш жана жеңил өнөр жай, IT, энергетика жана фармацевтика тармактарында иштеген 100дөн ашык өкүл катышып, кеңири чөйрөдөгү маселелер боюнча пайдалуу жана ачык диалог өттү. Бириккен Араб Эмираттарын табигый экологиялык таза азыктар кызыктырат. Бизнес форумдун жыйынтыгында жалпы суммасы $3 миллион 200 000 долларга эт, майда жана ири мүйүздүү мал, бал, кургатылган жемиштерди жеткирүү боюнча 8 келишимге кол коюлду. Келишимге кол койгон компаниялардын бирин Бекназар Асанов жетектейт. Алар жаңгак, өрүк, кара өрүктү кургатып, таңгактап сатышат. Асановдун компаниясы негизинен кургатылган мөмө жемиштерди Европа базарына сатат. Бул форумдун натыйжасында араб өнөктөштөрдү таап, эми жаңы жылдан тарта Дубай базарын багынтканы турат. Бизде 26 000 гектар токой жаңгак өсөт Жалбат шаарында. Аксы районунда кара өрүк өсөт. Ошон бизде өзүбүздүн кооператив бар. 2400 фермерибиз бар. Ошону өзүбүз туура кургатып, бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде ушундай эл аралык стандартка ылайык кылып кургатып, экспорт жасап атабыз. Башталышы эми биринчиден 5-7 тоннага чейин деп атат башы. Эми андан кийин акырындыктан көбөйтүүгө иш алып барабыз. Жаш ишкер Алтынай Анарбаеванын ишканасы болсо, табигый балды Бириккен Араб Эмираттарына экспорттоо үчүн келишим түздү. Эми жылына 20 тоннаны Дубайга сатышат. Ушундай эле көлөмдөгү балды Сауд Арабиясына сатуу боюнча келишимге кол коюлду. Кыргызстанда экологиялык азыктарды сапаттуу, көп көлөмдө өндүрсө болот. Мээнети оор, бирок даамы таттуу. Кирешеси көп бул азыктын сапаты талапка жооп берсе, жана ал мамлекеттердин ишкерлери менен байланыш түзүүчү ушундай аянтчалар көп өткөрүлсө, сатуу аянты дагы кеңейет, дейт Алтынай Анарбаева. При помощи нашего правительства и торгово-промышленной палаты быйылкы жылы өкмөттүн жана Соода өнөр жай палатасынын колдоосу аракети менен атамекендик ишкерлерге, Эмираттардын ишкерлери менен бир жерде жолугуп, сүйлөшүп, кызматташтыгыбызды талкуулаганга кенен мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз буга чейин дагы балды экспорттоочубуз, быйылкы жылдагы өзгөчөлүк жаңы өнөктөштөрдү таап, көлөмдү көбөйттүк. Форумдан кийин кыргызстандык компаниялар продукцияларынын үлгүлөрүн көрсөтүп, Эмираттын бизнесмендери менен жеке жолугушууларды өткөрүштү. Анда кыргызстандык ишкерлер өздөрүнүн продукциялары, алардын артыкчылыктары тууралуу айтып беришти. Мындай жолугушуулар бизнесмендерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, эки өлкөнүн экономикалык байланыштарын бекемдейт дешет адистер. Сентябрь айынан тартып бир нече иш-чараларды биргеликте өткөргөнбүз. Бизнес форумдан 10 чактуу документке кол коюлду. Жалпы багыты бул экспортко багытталган биздин Кыргызстанда өндүрүлүп чыккан продукция. Алар болсо Кыргыздын балы белгилүү болгон, ошондой эле Кыргызстан чыккан эт жана органикалык продукттар бар. Бардыгы мына жалпысынан карап көргөндө бүгүнкү күндө айыл чарба продукциясын экспорттоо багытында иштеп чыгып атабыз. Дүйнөлүк сооданын борбору Дубайда ушул эле күнү Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасы тарабынан уюштурулган туристтик роуд-шоу өттү. Туристтик роуд-шоу эки өлкөнүн туристтик компанияларынын ортосунда ишкердик мамилелерди түзүү жана бекемдөө, потенциалдуу жергиликтүү өнөктөштөрдү издөө, ошондой эле чет элдик өнөктөштөр үчүн Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу түшүнүк алуусу жана анын жагымдуулугун баалоосу максатында өткөрүлдү. Туристтик роуд-шоуга эки мамлекеттин туристтик уюмдарынын 50дөн ашык өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын жыйынтыгында өлкөнүн жана Бириккен Араб Эмираттарынын бир катар тур операторлор ортосунда кызматташуу жана туристтерди алмашуу боюнча келишимге кол коюлду. Бул жерде эми бир канча пакеттер каралды. Жайкы пакеттер, кышкы пакеттер. Бирок көбүнесе жайкы пакеттер азыркы учурда Дубай шаарынын тургундарын кызыктырып турат. Эгер статистиканы карап көрө турган болсок, коронавируска чейин бир 15 000ден 17 000ге чейин жетип калган Дубай шаарынан келген тургундар. Азыр 9 000ге түшүп калды. Бирок акырындап көтөрүлүп келе жатат. Эми 2022 жылы ойлоп атабыз, бардык чек аралар ачык болсо, абал туруктуу болсо,
анда мурдагы көрсөткүчтөрдөн жетип мүмкүн да ашууга бардык мүмкүнчүлүгүбүз болот деп. Кыргызстан туризмдин бардык түрү, анын катарында окуялуу, экологиялык, этномаданий жана тарыхый туризм үчүн маанилүү туристтик потенциалга ээ. Жылдын бардык мезгилинде дүйнөнүн бардык бурчунан келген туристтерди тосуп алууга даяр. Арабтардан өздөрүнүн келгенде баягы өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бир жерлерден гидтер эркек кишилер болуш керек. Көбүнчөсү араб тилин билген атайын гидтерди даярдаш керекпиз. Булар барып, мисалы, чоң отелдерди каалайт, бирок ошол эле мезгилде табияттын ичинде дагы эс алганды жакшы көрүшөт. Ошого жараша шарттарын түзгөнгө аракет жасаш керек. Биз азыр туроператорлор менен сүйлөштүк. Мамлекет тараптан биз эмне жардам бере ала турган болсок, жардам берелик. Калган шарттын бардыгын бизнес түзүп берсе деп. Могу 2022 жылдын жазынан баштап келип баштайт деп атабыз. Булардан эң эле чоң бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрдүн бири бул виза маселеси. Өзүңүздөр билгендей, Дубайда өзүнүн жергиликтүү калкы аз санда гана. Дубайдан дүйнө жүзү боюнча адамдар келип бул жерде иштешет. Аларды экспат деп коюшат. Ошол Дубай резидент деген статус берет. Ошол резидент деген статус берген адамдардын бардыгын визасыз режимге киргизип бергиле деген суранышып атат. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода алакасы ушул жылдын 9 айында 47 миллион долларды түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 4 эсеге өстү. 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, соода токтоп калган болчу. Кызматташтыктын потенциалы абдан чоң экенин иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев белгилеп, республика эки өлкөнүн ишкерлеринин ийгиликтүү кызматташуусу үчүн бардык шарттарды түзүүгө даяр деди. Арабтар аябай суктанып, биздин туризм, биздин тоолорубуз, биздин сайларыбыз, биздин көлүбүз менен ушул тармакка аябай чоң мамиле жасаган атышат. Кудай буйрса, чоң туристтик отелдерди, чоң туристтик борборлорду курганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Азыр потенциал аябай чоң. Анткени бизде самолет учат, Эмираттан, Дубайдан Бишкекке самолет учат. Биз азыр туризм секторубузду өнүгүп, мына аль чарба продукциясын бияка именно биздин жашыл жана органикалык таза деген продукцияларыбызды алып келип бияка сатсак, ошондо бир топ жалпы жаңы көлөмдөр көбөйөт элек. Объединенные Арабские Эмираты. Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү, инвестициялык абалы тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсүнүн аянтчасында өткөн Кыргызстандын улуттук күнүндөгү иш-чарада да белгиледи. Ал ушул жылдын 9 айында жай айларында Кыргызстанга 4000дей эмираттын жараны келгенин айтып, дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалдын турукташуусу менен бул көрсөткүчтүн туруктуу өсөрүнө ишенем деди. Мы всегда будем рады всем нашим гостям. Биз ар дайым бардык меймандарыбызга кубанычтабыз. Ошол эле учурда кызматташуунун ишке ашырыла элек олуттуу потенциалы бар жана бул боюнча активдүү иштерди баштадык. Быйыл Кыргызстанга эмираттык ири компаниялардын өкүлдөрүнөн турган чоң делегация келип, биргелешкен келечектүү долбоорлор аныкталууда. Кыргызстандын улуттук күнүнүн алкагында кечээ Кыргыз Эмират бизнес форуму жана туристтик роуд шоусу өтүп, анын алкагында катышуучулар ортосунда ишкер байланыштар түзүлүп, бир катар келишимдерге кол коюлду. Эмират тараптын колдоосунун аркасында Дубайдагы Экспо 2020 көргөзмөсүнө катышуубуз өлкөбүзгө инвестиция тартуу процессине салым кошот жана кол коюлуп жаткан документтер ийгиликтүү биргелешкен долбоорлор түрүндө практикалык жүзүндө ишке ашат деп ишенем. Бириккен Араб Эмираттарынын мамлекеттик башкаруу жана экономикалык өнүгүү чөйрөсүндөгү тажрыйбасы да биз үчүн маанилүү. Ошонун негизинде биз Бириккен Араб Эмираттарында гана эмес, башка өлкөлөрдө да ийгиликтүү иштеп жаткан мамлекеттик тездеткичтер механизмин Кыргызстанда изилдөө жана колдонуу боюнча ишкерди баштадык. Эмираттык тажрыйба мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун кыйла жогорулатууга, өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегияларын иштеп чыгууга жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын ишмердүүлүгүнө инновацияларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ишенем. Министрлер кабинетинин төрагасы Бириккен Араб Эмираттарына жасаган жумушчу сапарында Дубайдын жетекчилери менен жолугушуп, соода, экономикалык, туризм, айыл чарба, энергетика жана финансы тармактарындагы кызматташуу маселелерин талкуулады. Ар бир жолугушууда бул өлкөнүн министрлери Кыргызстан менен келечектүү инвестициялык долбоорлорду өнүктүрүүгө кызыктар экендиктерин билдиришти.